Мамлекет майыптыгы бар адамдарга көбүрөөк көңүл бурууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Аламүдүн районундагы Грозд айылындагы социалдык шаарчанын ачылышында билдирди. Коомдун ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга болгон мамилесинин деңгээли коомдун жетилгендигинин көрсөткүчү. Мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоону коомдук уюмдар жана кайрымдуулук фонддор улантып келүүдө. Бул абдан кубандырат. Мамлекет ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жашоо деңгээлин олуттуу түрдө жакшыртуу үчүн бардык күч аракетин жумшайт, деди министрлер кабинетинин башчысы. Белгилей кетсек, социалдык шаарчанын жалпы аянты 3340 чарчы метрди түзөт. Анда бардык шарттары бар 15 үй, ар биринде 2ден батир, 25 орунду бала бакча, мечит жана үйлөрдү ичүүчү таза суу менен камсыз кылуучу суу мунарасы бар. Социалдык шаарча аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ылайыкталган. Ипотека маселелерин дагы чечкенге бел байлап калдык. Анын ичинде ушу майып биздин колунда жоктогуларга, майыптарга дагы берүү пландарыбыз да бар. Быйыл ушу жерлерди трансформация кылып, өзлөрү эптеп үй куруп алып, бирок закондоштура албай жүргөн 83.236 жараныбызда биз документтердин баарын берип, мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ушулар да өзлөрүнүн үйүн куруп алганга. Эми урматтуу мекендештер, элибиз үчүн деген асыл максаттарды аткаруу үчүн экономиканы көтөрүү керек экен. Экономика акча салмайынча өзү менен өзү өспөйт экен. Бизнести колдоп, аларга дагы шарттарды түзүп берсек, алардан салык түшөт, жумуш орундары ачылат. Экономикада ушундай тынымсыз кыймыл болуп турушу керек.